Ошол маданияттагы музейдин, балдар музыкалык мектебинин, китепкананын имараттары өтө эски болгондуктан биз ошол имараттарды жаңыдан куруу үчүн 2 кабаттуу кылып бир чоң проектти иштеп чыгып, бардык документтерин тапшырып, биз бүтүрдүк да, акчасына чейин бөлдүрүп. Ошол быйылкы жылга эмесиге кирди, быйылкы жылдын капитализациясына кирген да. Ошого чоң салымын кошкон музейдин директору болду. Көп документтерди аткарууда чуркады. Ошондуктан бул жакшы эмгек үчүн бизге маданий борбор комплексинин курулушу Кудай кааласа документация жагынан бүттү. Эми тендер жарыяланып курулушчулар баштоо гана жана калды. Ошол ишти аягына чыгарганга, дагы ишти аягына барганга сизге чоң ийгиликтерди каалайбыз, Ниязович. Жаңы музейге кирип калыңыздар эми. Чоң рахмат, сыймыңыздар кут болсун. Ошондой эле ыраазычылык менен сиздер китепканалык тейлөөдө жергиликтүү коомчулук менен китепканалык ресурстарды натыйжалуу пайдаланууда шаарыбыздын ар тараптуу өнүгүшүнө чоң салымыңыздарды кошуп жатасыздар. COVID-19 пандемиясынын убагында онлайн аркылуу калкыбыздын жан дүйнөсүн байытып, ички сезимине кубаныч ырологон эмгегиңиздер өзгөчө мактоого арзыйт. Ары сыймыктуу, ары татаал ишиңиздерге чыгармачылык ийгилик каалап, үй бүлөңдөргө бакыт, өзүңдөргө бекемдик, зор калуу менен чоң ыраазычылык билдирем. Түлүктүү шаардык маданият бөлүм башчысы Сабырова Өдатбаровна мындай ыраазычылык кат менен биздин Борбордук китепкананын Кошкулак аймагындагы филиалындагы китепканачысы Сайдирова Айнура Абдрахмановна сыйланат. Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги Түлүктүү шаардык маданият бөлүмүнүн ардак грамотасы менен Түлүктүү шаардык маданият бөлүмүндө эсеп кысап жана каржылык көзөмөл бөлүмүн сарамжалдуу жүргүзүүдө жетишкен ийгиликтери үчүн жана коомдук маданий иш-чараларга активдүү катышкандыгы үчүн маданият бөлүмүнүн башкы эсепчиси Яшакулов Азамат Камалидинович сыйланат. Маданият бөлүм башчысы Сабырова Өдатбаровна. Эми азыр жылдын жыйынтыгы менен Азаматовага кичине эме бош болуп айтат. Демек, Азамат көп кыймылда, көп өзүнүн жолдору менен кандай болсо бизди каржылоодо, сиздерди каржылоодо, биздин сметалык документациялардын аткарылышында бир өзүнүн чоң салымын кошот. Өтө тырышча. Биздин министерство, биз бир эле жергиликтүү бюджетке карабайбыз, биз республикалык бюджетке да карайбыз. Музыкалык мектеп республикалык бюджетте. Ошондуктан ушул 2 бюджеттик эме менен жакшы иштерди алып барып, өз убагында камсыз кылат. Аябай такшалып калды, бухгалтер болуп. Мени менен бир 15 жылда иштеп калды. Ошондуктан жакшы эмгек үчүн ардак грамота менен сыйлайбыз. Азырда бош болбой атат. Азамат Ишанкулов. Анан могу жерде мен